Атолаевтың кезектеги чыгарылышы менен студияда Каныкей Бозгонова, амансыздарбы? Апрель айында айлык акысы 100%га жогорулаган тармактардын катарында маданият кызматкерлери дагы бар. Башка тармактарга салыштырмалуу көп жылдар бою өтө төмөн айлык менен иштеп келген кызматкерлер бар болчу бул тармакта. Учурда өлкө жетекчилигинин демилгеси менен эмгек акы биринчи жолу 2 эсеге көтөрүлүүдө. Маданият тармагында көтөрүлгөн айлык маяналар тууралуу маалымат берүү үчүн студиябызга Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин каржы башкармалыгынын башчысы Азиз Кадырбаев жана искусство башкармалыгынын башчысы Акжол Дорамбек уулу келди. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Ыраазычылык билдирем атайын убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн. Куттуктайбыз биринчиден көтөрүлгөн айлык акыны мына ушул күндөрдө алып атса керек, кызматкерлер алып калышты го дейм бүгүнкү күндө. Да, бүгүнкү күндө министрдин тапшырмасына ылайык комплекстүү түрдө баарына бирдей алсын деген тапшырмасына ылайык бүгүн саат 11-лерде каражаттар полный начисление кетти карталарына. Буюрса абедтен кийин түшүп калат. Уже 4-5-терде уже колуна алышат карточкаларына. Жакшы. Эми кандай көтөрүлдү? Негизи эле биз жогоруда айттык, эң төмөн айлык акы алган ушу маданият тармагынын кызматкерлери экен. Буга чейинки айлыктар кандай эле, азыр кандай жогорулуп атат? Бардыгына бирдей көтөрүлдүбү же ар кандай пайыз менен жогорулатылдыбы? Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 26-мартында 120 жарлыгына ылайык жарлыгы чыккан. Жарлыгында техникалык жана тейлөөчү жана основной персоналдарга акча каражаттары 15 000 сомдук компенсационный выплата деп төлөнгөн. Каралган ошол каражаттарды бүгүнкү күндө как гарантированный катары алат да каражаттарды. Андан тышкары бул каражаттар 15 000 сомдук каражаттар бул 13-чү айлыкка жана отпускнойго төлөнүп берилбейт. Только фактически иштеген убактылуу үчүн. Калган кызматкерлер эми маданият тармагы бөлүнөт да. Маданият тармагы бөлүнөт. Театрлар өзүнчө. Театрларда, дом культура, маданият үйлөрү. Бүгүнкү күндө организатор культурный мероприятие деген бар бизде. Колуна 15 600 сом алып жүргөн болсо, бүгүнкү күндө 34 461 сомго алат. Бул 110%-тын пайызга көтөрүлүшү да. Бунун ичинде 15 000 сом президенттик комиссиондук выплатасы камтыйт бул жердечи. Ошо менен бул немелер теңдештирүү жана тегеректөө катары болду да. Иерархия боюнча, например, эркек кызматкерлер көбүрөөк алып коэффициенттер коюлуп калган болсо, бүгүнкү күндө теңдештирүү ошолордун баарын иерархия менен алып келип, анан коюлуп берилди да. Менен чогуу биргеликте иштелип чыккан коэффициенттер. Бул кандай бири-биринен айырмаланган тармактар боюнча өзүнчө айырмаланып турчу? Ооба, бул жерде жана артист первой категории дегендер бар, второй категория деген бар. Театрларда алсак, алар иерархия менен бөлүнөт да. Ошо иерархия менен өзүнүн коэффициенттери коюлуп берилген. Бирок жана 15 000 сом баарына бирдей каралып берилет. Бул президенттин фондунан берилет. Фондунан берилет, туура. Биз айткан жана саламаттык сактоо тармагы, билим берүү бардыгына ошол кошулуп атат. Ошондо сиздерде кайсы эң төмөн айлыкты кайсы тармактагылар? Эң төмөн деп айтыштын деле бияктан алысмын. Айта кетсек, художник-оформитель бүгүнкү күндө 14 900 алып жүргөн болсо, колуна 33 000 алат экен да. Бул 14%ды түзөткөн. Бирок ошол эле учурда айтып кетпейм, бул теңдештирүү катары болуп атат. Моменттер болушу мүмкүн. 80%дан 120%га чейин болду да. Орточо айтканда 100%га көтөрүлдү. Мисалы, мугалимдерде 2022 жылы акыркы жолу көтөрүлгөн экен да, алардыкыда 100%га. Сиз маданият тармагында кандай? Социалдык тармактар, социалдык блокто өзү акыркы жолу ошо 22 жылы көтөрүлгөн. Ал жерде ооба туура айтасыз, белгилеп кеттиз. Билим берүү, ал жакта маданият тармагы да бар. Ошо менен бүгүнкү күндө 26 жылы дагы бир көтөрүлдү. Демек акыркы 5 жылда экинчи жолу көтөрүлөттүр да. Акжол мырза, негизи ушул айлык акынын көтөрүлүшү, эми биз баягы экономикалык жагдайларды эске алып атабыз, инфляция болуп атат деп атабыз, эми көтөрүлүш керек болуп атат, бирок ошентсе дагы маданият тармагы үчүн бул кандай дем берет азыркы айлыктын жогорулашы? Бул чыгармачылык үчүн, искусство, маданият кызматкерлери үчүн бул аябай чоң дем күч болду десек болот. Бул дагы да мыкты иштөөгө бир өзүнчө дем. Андан сырткары эми бул маданият тармагы, искусство тармагы өнүгүш үчүн
мындан сырткары дагы өзүнчө шарттар түзүлүш керек болот да. Ошол акыркы 4-5 жылдын ичинде ушу маданият тармагына олуттуу көңүл бурулуп, ошол эле театр оюн зоок мекемелерине мурда спектакль коюуга же гастролго чыгууга атайын каражат бөлүнбөгөн болсо, азыркы күндө туруктуу негизде акча каражаттары бөлүнүп, ал эмес техникалык жабдуулары, жарык берүүчү, үн берүүчү баары жаңыланып, андан сырткары министрибиз Мирбек Кемелович Мамбаталиевдин жаңы келгенде эле тапшырма коюп, азыр театр оюн зоок мекемелери, музейлер, китепканалар өзүнүн атайын эсебине түшкөн каражаттын 70%га чейинкисин жана шыктандыруучу атайын премия катарында, сыйакы катарында берүүгө мүмкүнчүлүк ачылды. Бул ушул өкмөттүн 185-токтомунда көрсөтүлгөн. Мурун 30%га чейин болгон болсо, бул 70%. Бул эмнени түшүндүрөт? Апрель айынан тартып орто эсеп менен алганда 100%, 80%дан 120%га чейинки айлык маянасы көтөрүлсө, андан сырткары бул шыктандыруучу ошо премия катарында ким канча көп каражат тапса, ошонун 70%ын мекеме өзүнүн кызматкерлерине сыйакы катарында берүүгө дагы бул дагы кошумча колдоо экен да. Бул дагы өзүнчө бир кошумча колдоо. Бул мындайча айтканда ушул акыркы жарым жылдыктагы бир мындай бир маданият кызматкерлерине бир шык бере турган бир башында ошол 70%га чейинки каражаттарды сыйакы катарында колдонуу болгон болсо, мына апрель айынан тартып орто эсеп менен 100%га көтөрүлүп аткандыгы бул бир маданият кызматкерлерине дагы да шык берет деп ойлойбуз. Себеби дегенде биринчи жолу мисалы маданият тармагына каражат бөлүнүп, ошол спектакльдерге, гастролдорго, жаңы музыкалык аспаптарды алууга каражат бөлүнгөндө, бир жылдын аралыгында бир байкаган болуш керек, жалпы эле коомчулук байкап атат. Ошол эле театр оюн зоок мекемелеринде коюлган коюмдар, спектакльдер, концерттердин сапаты бир топ жакшырды. Анан эми биз да ушул маданият кызматкерлери ушул айлык маяна көтөрүлгөндөн кийин дагы бир өзүнчө бир секирик кылып, жаңы бир кыргыз маданиятынын кайра жаралуусуна болгон бир аракет болот деген ишеничте турабыз. Негизи жалпы канча кызматкер бар иштейт маданият тармагында? 11 миңдей кызматкер иштейт бүгүнкү күндө. 11 миң кызматкер барды. Буюрса азыртан эле бизге деле группаларга жазып атат, аябай сүйүнүшүп атат, кубанычта болуп атат. Президентибизге рахмат айтып атат, биздин министрге рахмат айтып атат. Жалпы эле өзү ыраазычылыктар көп болуп атат. Бизде жанагы тоолуу аймактарда мисалы артыкчылыктар бар. Бул деле маданият тармагына деле тиешелүү нерсе да. Аларда кандай болуп атат? Мисалы мугалимдер билим берүү тармагы мактанып атат, азыр 100 миң сомго чейин алды. Тоолуу аймактарда биздин мугалимдер айлыктарын колуна алып атышыптыр азыркы учурда. Бизде деле библиотекада иштеген жөнөкөй библиотекарь бүгүнкү күндө 14 миң алып аткан болсо, бүгүнкү күндө 40 миң сомго чейин колуна алат да. Бул тоолуу аймактардагы кошуп эске алганда. Коэффициенти кандай эсептелет алардыкы? Коэффициенти ал жерде тоонун өзүнүн немесине жараша эсептелет да, коюлганда ар кимдикиче. Бардыгы жанагы сиз айткан сандын ичинде ошол жанагы маданият үйлөрүндө иштеген бардыгы кирет да, ошол китепканачылар. Ооба, китепканачылар, ооба. Ошолордун айлыгы азыр эң аз төмөн айлык ошол 14 миң библиотекарь да. Орточо айлык канча деп эсептелет сиздердин тармакта? Орточо айлык бизде 32 миң десек, где-то бир 65 миң тегерегине барып калат да. Колуна алган. Бизде Акжол мырза жогоруда айткандай бардык эле ошол айлык акыны азыр көтөрүлүп аткан тармактарда, ошол эле билим берүүдө, ошол эле саламаттык сактоодо, ошол эле маданият тармагында кадр маселеси бар да. Бул дагы айлыкка байланышкан нерсе катары айтылып келет буга чейин, айлык аз, инфраструктуранын жакшы эместиги себеп катары айтылып келип атпайбы? Бул деле ушул маданият тармагына деле тиешелүү нерсе да. Азыр эми айлыктын көтөрүлүшү тармактагы системадагы кандай көйгөйлөрдү чечиши мүмкүн ушул кадр тартыштыгы сыяктуу болгон? Чече алабы ушундай нерселерди? Мисалы министрликтин да жалпы саясатында бул башталышында биринчи биз ошо материалдык техникалык базаны чыңдайлы, андан сырткары ичинде ошол спектакль болобу, жарык берүүчү, үн берүүчү жабдыктарды алып берип, анан этап менен келип, эми айлык маянасын көтөрүү болчу да. Бул акырында мындайча айтканда бул комплекстүү түрдө бир
алдыга жылдырууга болгон аракет депчи. Анан туура айтасыз, азыр кадрдык таңсыздык байкалат. Себеби дегенде бул мыкты адистердин чет өлкөгө жумуш издеп кетип калышына башкага себеп болуп келген болсо, бул биз ойлойбуз министрлик бул акыркы ошол жана эле айтып кеткен 70%га чейинки сыйакы катарында берүү, айлык маянаны 2 эсе көтөрүү дагы бул бир кадрларды эми сырттан кадрларды чакырып келүү деп айтпайлы, катуу болуп калат го. Бир системадагы мыкты адистерди кармап калууга, жаш адистерди жумушка тартууга болгон бир өзүнчө бир шык дем болот деп ойлойбуз. Мисалы, мурунку жылы эле биз ошол Москвада Шепкин атындагы театр институтун бүтүп келген балдарды Ош театрына жайгаштырганбыз. Алардын жогоруда Азиз Кадырбаевич айткандай эле, алардын деле айлык маянасы ошол 16-17 миңдин тегереги жаңы келген адистер болгон болсо, мына азыр алар ошол 35 миңге чейинки тегеректеп айлык маянасы көтөрүлүп атат. Бул дагы бир ошол жаңы эле бүгүн эле сүйлөштүк, ошол Ош театрына жайгашып барган жаштар дагы аябай сүйүнүп, биринчи келгенде айлык маянасы 16 миңдин тегереги болсо, эми 35-тин тегерегин алып калдык деп. Анан негизи айлык маянаны көтөрүүдө бир нерсе эске алынган, бул негизги персонал, айрыкча чыгармачыл топтордун айлыгы эң көп көтөрүлдү. Бул жана түздөн түз чыгармачыл продуктту жаратуучулар, ошол эле артисттер, негизги персонал деп эсептелгендердин айлыгы ошол 120, жогоруда айтып аткандай 120%га чейин болгон болсо, административдик тейлөөчү, кичи тейлөөчү персоналдардын айлык маянасы ошол 80%дан баштап көтөрүлүп атат да. Туура, негизинен бизде ошо техникалык жана кеже тейлөөчү персоналдардыкы баардыгы 100гө чыкты өз негизиненчи. Алардыкы эң эле төмөн болчу экен, бүгүнкү күндө жана 15 миң сомду кошкондо эле уже 100% тегеректеп койду да. Ошо айтканыбыз жана 120%га чейин көтөрүлүп кеткен дегендер ошо көбүнчө неме кенже жана тейлөөчү персоналдарга неме болду да. Эми алар деле маанилүү нерсе да тармагы үчүн, ошо айлык аздыгынан ал кызматкерлер да таппай калган учурлар. Эгерде ошол бир жылга ала турган болсок, эгер могу жана сыякыларды кошуп алганда, бул пайыз андан да көп көрсөткүчтү көрсөтүшү мүмкүн, жылдык эсеп менен кылганда. Себеби дегенде сыякылар да кошумча берилет, ушул менен кылганда бир. Анан негизгиси ошол көпчүлүгү туура эмес түшүнүп калып атат окшойт. Ошол президент тарабынан 15 миң сом бөлүнүп, ошол ичинде 100%-ын ичинде, андан кийин өзүнүн тегеректөө менен кетет. Тегеректөө менен кошумча надбавка деп коет го. Надбавка ошолорду эсептеп чыкканда ошол 120%га чейин баратат да. Бул жанагы президенттин колдоосун кошкондо жалпылап. Анан эми жылга алганда жалпы 100%дан өтүшү мүмкүн. Орто эсеп менен айлык маянасы бир жылда 100%дан өтөт. Бул немеге 9 айга 2 миллиард дополнительный каражаттар, 2 миллиард 400 керектелет. 9 айга апрелден баштап көтөрүлүп аткан байланыштуу. Ал эми жылдыкына 3 миллиард 200 керектелет да, 27-жылдан баштап. Кошумча бөлүнөт республикалык бюджеттен. Айлык акы үчүн. Ошол жанагы аймактар боюнча сурап атпаймынбы? Мисалы, мугалимдерде биз айттык 100 миң сомго чейин алды, ошондой айлык алып атыптыр депчи. Бизде эми жанагы президенттин 15 миң сом кошкондо мына Акжол мырза айтат, ошонун ичинде болуп атпайбы? Ошону чындап эле бардык тармактагылар эле мындай суроолор көп болуп атат да. Ал 15 миң сом өзүнчөбү, ал качанга чейин берилет, андан жанагы салык жана башка социалдык төлөмдөр кармалабы, кармалбайбы деген суроолор дагы. Бул бардыгы ошол башка тармактар сыяктуу эле сиздерге дагы тиешелүү нерсе да, ошону дагы түшүндүрө кетсеңиз. Бул 15 миң сом ошо жана жогоруда айтып кеткендей 11 ай төлөнөт, отпускага чейин, анан кийин 13-чү эмгек акы төлөнбөйт. Бул президент фондунан берилет, бул токтотулбайт. Бул уже республикалык бюджетке бекитилип калган. Узак мөөнөткө да
пока кийинки зарплата эмгек акылар көтөрмөйүнчө бул немелер тийбейт буга. Ошол эле кийинки вопросуңуз кандай дедиңиз? Ошол жанагы 15 киреше сом. салыгы Да, кармалат, 15 000 сом бул социалдык төлөмдөр. социалдык неме төлөм менен кармалбайт, бул подоходный менен кармалат. 10% менен гана. 10%ын где-то бир 14 000 сом колуна алып калышат да, 1000 сом разницасы менен. Сиздерде ошол айлык акы боюнча кандай мындай маалымат берүү иш-чаралары кандай жүрүп атат? Башка тармактарда кызматкерлер ар бир аймакты кыдырып маалымат берип атабыз, түшүндүрүп берип атабыз деди. Туура биз деле ошол тармакта министрдин тапшырмасы бар, ар бир бухгалтерлер менен ар бири менен бирден иштеп чыккыла деген. Бүгүнкү күндө бизде кураторлорубуз бар өзүбүздүн. Ошол эле тармактык кураторлор, финансылчы тараптан кураторлор биргеликте иш алып барып атабыз, чалышып атабыз, байланышып атабыз. ВКС уюштуруп атабыз. Буюрса биз дагы ошо аймактарга чыгуу маселесин карап атабыз бүгүнкү күндө. Дагы деле эми суроолор жаралышы мүмкүн. Суроолор жаралган түздөн түз байланышып атабыз. Ар бир маданият мекемелеринде иштеген кызматкерлер менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп алып барып атабыз. Жанагы сыйакы боюнча айтпадыңызбы? Ошол сыйакылар кимдерге тиешелүү? Кайсы мекемелер же бардыгы? Эми мисалы айылдагы бир маданият үйү андай киреше табуу мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн. Же аларга деле тиешелүү? Бул ошол атайын эсеби бар мекемелер. Мисалы кошумча каражат түшүлөт. Көбүн эсе бул театр оюн зоок мекемелери, ошол эле музейлер, китепканалар. Бул эмне үчүн? Бул ошол кайра эле кызматкерлерди шыктандыруу. Мисалы ошол эле айлык маянаны баары бирдей алат. Сен аракет кылсаң да, аракет кылбасаң дагы ошол мындайча айтканда мамлекет тарабынан убадаланып берилген айлык маяны да мына биз азыр айтып атканда 100% гарантированный. О да берилген. Андан сырткары кызматкерлерге дем күч болсун. Мисалы кээ мисалы театрды мисалга ала турган болсок, театрда 70-80% репертуарга тартылган артист дагы бир эле зарплатаны алып, анан 2-3 гана спектакльге тартылган артист ошол эле зарплатаны бирдей алып калганына байланыштуу биз ушундай шык болсун, дем болсун деп биз атайын ошол 70%га чейин деп көтөргөнү. Бул мисалы театр оюн зоок мекемелери мисалы бир айдын ичинде орто эсеп менен эсептегенде тегеректесек 1 000 000 сом каражат тапкан болсо, анын 700 000ге чейинкисин сыйакыга кароого мүмкүнчүлүгү бар да. Мындайча айтканда, жөнөкөй кыргыз тилинде түшүндүргөндө бул жана иштесең тиштейсиң. Ким көп иштесе, ошол көп тиштейт да. Ошол системага келтирүү үчүн ушул кадамдарга барылды. Бул мындай кандай десек, ар биринин өзүнүн мээнетине жараша айлык маянасын алууга болгон бир шарт, шыктандыруу деп ойлойбуз. Себеби ал кандай аныкталат? Ар бир мекеме өзү аныктап чыгат да? Ар бир мекеме тартип менен аныкталат. Ал жерде ар бир мекеме өзү аныктайт, жетекчиси тарабынан. Ал жерде мисалы театрда айта турган болсок, театрда ошол көркөм жетекчи мындай болот да, репертуарга тартылгандардын өзүнүн коэффициенти бар театрдын өзүндө. Мисалы Баланча Күнчөевич жалпы репертуарда 20 спектакль болгон болсо, анын 13-үнө катышат. Мындайча айтканда, пайыздык коэффициент өзү чыгып бар. Ошол пайыздык коэффициенттин негизинде эле ким тартылып, ошол мисалы бир ай репертуарда 20 спектакль жүрө турган болсо, ошо 20-нын ичинде мисалы 13 жолу тартылган болсо, анын коэффициенти өзүнчө чыгат. Анан бул жерде жөн гана артисттик гана персоналга эмес, бул жерде ошол уюштурууга мисалы администраторлор бар, билетти сатууга чуркаган, мындайча айтканда баарына монтировщиктен тартып жетекчиге чейин, мындайча айтканда бирдей организмдей болуп аракет кылсын деген шык берүү максатында ушу шарт түзүлгөн да, баарына өзүнүн коэффициенти менен чыгарып берилет. Эми албетте бул жерде артисттик персоналга мисалы башкы ролду ойногон болсо, анын коэффициенти жогору болот. Мисалы массовканын катарындагы артист болгон турган болсо, анын коэффициенти төмөн болот да. Мисалы мурун театр оюн зоок мекемелерине кишилер, мисалы өзү эле маданий программаларга көп кишилер келбей, кээде биз толтуруу менен алектене турган болсок, азыр эч калп айттырбайт болуш керек. Биз кээде Маданият министрлиги өзүбүз театр оюн зоок мекемелеринин коюмдарына 2-3 күн калганда билет таппай калып атабыз. Кошумча
Ал тургай концерттер деле ошондой болот. Мисалы ошол эле мюзиклдар болобу, спектакльдер болобу, азыр элдин кызыгуусу ошончолук. Анан эми мындан сырткары дагы бир жакшы бир жаңылык кылалы деп аракет кылып атабыз. Ошол абонементтик системаны кайра киргизүү жана мектеп окуучуларынын студенттерди милдеттүү түрдө театр оюн зоок мекемесине, музейлерге, китепканаларга 4 ирет келүү боюнча дагы бир аз иш алып барып программа даярдалып атат. Анын негизинде боло турган болсо, ошол эле биздин мекемелерге аябай чоң стимул болот бул. Мындайча айтканда, бизде 1 миллион 800ге чейин билим берүү, билим алуучулар, ушул студенттер, мектеп окуучулары, студенттер бар экен. Анан алардын чөнтөгүнүн тыйында мисалы жана акча чогултат деген маселелер бар. Бул билим берүү министрлигинде аябай чоң маселе. Ал болбосун деп биз ошол бюджеттен кошумча мамлекет тарабынан бөлүнүп берилип, ал ошол жогорку жана агартуу министрлигине каражат берилип, анан театр оюн зоок мекемесинин канча окуучу, канча студент тейлеген болсо, ага ошончо каражатты атайын эсебине түшүрүп берүү. Эгер ошону эсептеген боло турган болсок, жалпы 1 миллион 800 деген бул чоң. Ошонун ичинен бир 600-700 миң окуучуну, көрүүчүнү тейлегенде эле ал чоң сумманы түзөт. Ал эгер атайын эсепке түшө турган болсо, анын 70%-ын премия кылып бөлгөндү өзүңүз элестетип көрсөңүз болот. Ошол биз деле ошол маданият жааты жана мугалимдерди айтып атпайбы, тоолуу өлкөдө тоолуу аймакта иштегендер 100 миңге чейин деп, жана биз бул негизги айлык маядан сырткары дагы ушундай бир шыктандыруу ыкмаларын иш алып баралы деп ушунун үстүндө иштеп атабыз. Бул аймактарга деле тиешелүү да, бардык аймактарга атайын эсеби бар. Кошумча каражат таба алат тургандарга, мисалы ошол эле маданият үйлөрү деле өздөрү концерттик программаларды уюштуруп, өзүнчө бир коюмдарды жасап, андан каражат табууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул баягы жөн эле отуруп зарплата, айлык маянасын алуу дегенде эмес, бул аракет кылсаң, сен андан да көп табууга мүмкүнчүлүгүң бар деген түшүнүк да. Мугалимдерде саламаттыкты сактоо системасында мисалы баягы кошумчалары бар да. Сиздерде ушу маданият тармагында иштегендерге кандай бир мисалы мугалимдер иштеген саатына жараша, анан эмгек стажы каралат, анан кийин квалификациясы жана башка ушул сыяктуу нерселер каралып, анан баягы жалпы бир айлыгы чыгат да. Ушул сыяктуу кандай кошумча төлөмдөр бар? Туура, бизде деле ошо сиз айткан услуга-лет дегени бар. Услуга-летти карат, ошол эле районный коэффициенттер бар, высокогориялар бар. Ошолор менен кошулуп келип, например, филармонияда 20% барга бардык кызматкерлерине кошулганда, к окладу депчи, 7040 үстүнө табалдыкта 20% бар булардачы. Улуттук наам үчүн, андан тышкары национальный 1000 сом кошулат ал жака дагы. Ошолордон барып эмгек акы саналып берилет. Анын ичине ошо неме дагы кошулуп калды, 15 000 сом. Улуттук дегендин баарына ошондой кошулабы, Бизде кимде улуттук деген бар болсо 1000 сомдон кошулуп берилет. Ар бир кызматкерге. Негизи эми биздин убактыбыз дагы азайып бара жатат. Жалпысынан алганда биз мындай ошол эмгек акыга келгенде деле, башка маселелерге, инфраструктурага келгенде деле ушул аймактар калып калгандай сезиле берет да. Бардыгы борборго же болбосо бир чоң шаарлардагы эле маданият кызматкерлерине, ошол маданият мекемелерине эле көңүл бурулуп, анан аймактар калып калгандай да. Канчалык ушул айлык акынын жогорулашы ошол аймактардагы бир маселелерди чечүүгө таасир? Бунун эки тарабынан караса болот. Мисалы ошол аймактар дегенде мен 1-2 эле театр оюн зоок мекемелеринин айлык маяналарын бир аз салыштырып көрөйүн. Мисалы жаш университетти жаңы эле бүткөн артист биздин бул жерде Чүй театрына же Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрына кирген айлык маянасына караганда, мисалы Нарын театрынын жаңы кирген артисттин экөөнүн эмеси айлык маянасынын айырмасы 5-6 миңге көбүрөөк Нарында. Мисалы себеби ал толуу аймакта болгон үчүн ушул сыяктуу да. Анан муну
аймактарга көңүл бурулбай калды дегенде мындай болот экен. Бул ошол эле маданият эмне маданий продукцияны чыгарууда, маданият искусствонун бир мыкты үлгүлөрүн чыгаруу. Ошол искусствонун мыкты үлгүлөрүн чыгарыш үчүн атайын шарттар, каражаттар бөлүнүш керек. Мурда ушул 90-чы жылдардан кийин, Советтер Союзу тарагандан кийин каражат бөлүү кескин түрдө азайгандыгына байланыштуу көбүн эсе каралбай калган. Азыркы учурда ошол эле мисалы аймактарга көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылып атабыз. Ошол эле жана мисалы Ош театрында Шепкиндин студенттерин алып бардык дедик го. Ошол сыяктуу бир 75-чи жылдары ал убакта ГИТСти бүтүп келген бүтүрүүчүлөрдү бир учурда алып барган экен. Ош театры жаңы түзүлүп атканда алып барып, ал театр эмеде Советтер Союзундагы эң алдыңкы театр болуп саналып калып чыккан. Себеби ал учурда гүлдөп турган учурда театр сынчылары Фрунзеге эмес, түз Ошко учуп калышкан экен. Себеби ошол жактын спектакльдерин көрүпчү. Биз дагы ушундай бир аракеттерди көрүп атабыз. Мисалы Ош театрын алып барган болсок, кийинки ГИТСти бүтүп келет. Кийинки жылы 27-чи жылы биздин 20га чукул студент дагы бүтүрүүчү келет. Аларды дагы биз ошол аймактарга бөлүүгө болгон ошол жака атайын шартын түзүп берип, ошол жака жайгаштыралы. Алар өзүнүн бир тобу менен, бир мындайча айтканда, аймактарда бир маданий бумду, бир маданий бир жарылууну жасаса деген ойдо кылып атабыз. Андан сырткары аймактарга көбүрөөк көңүл буруп, мисалы Бейшеналиева атындагы улуттук университетте азыр студент болуп турган театр факультетинин студенттерин биз практикалык жумушун театрларга байлап койдук. Мурун мисалы практикалык жумушундагы теориялык билимин дагы университетте ала турган болсо, 5-чи курсту бүткөндөн кийин жаңы сахнага чыгып элек артист кылбай, биз таптаяр артист болуш үчүн ушундай бир практика кылдык. Азыр Бакен Кыдыкеева атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында, анан Шаршен Термичиков атындагы Чүй театрында мурунку жылы 25-26 окуу жылында кабыл алынган театр факультетинин студенттери мындай фактически ал жакта сабагын өтүп атат. Бүт бардык практикалык эмес үчүн театрларга байлап койгонбуз. Аларга да жеңил, ал студенттер ошол чоң-чоң спектакльдерде, массовкаларга чыгып жүрүп, өзүнүн тажрыйбасын топтоп, бүткөндө, 5-чи курсту бүткөндө таптаяр артист болуп чыга келет да. Ушул практиканы дагы биз жандандырып, аны эми кийинки жылдан баштап ойлоп атабыз биз аймактарга көбүрөөк өтсөк. Былтыры дагы бүтүрүүчүлөрдү биз Барпы атындагы Жалал Абадтагы Кыргыз драма театрына Бейшеналиева университетин бүткөн студенттерди ошол жака жайгаштырганбыз. Ошонтип этабы менен борборлоштуруу эмес, кайра ошо аймактарды күчөнтүү жагын колго алынып атат. Антпесе жаштардын көбү эле азыр борборго келип, ушул жакта иштегиси келип атпайбы? Ошол жаштарга жанагы социалдык мындай колдоолор дегенде кандай, алардын жашай турган жери же баары камсыздалабы? Мындай болуп атат, маданият тармагында атайын биз турак жай маселесин көп чече албагандыгына байланыштуу. Мисалы ошол эле Ош театрына былтыры барган студенттерди биз ошол жергиликтүү бийлик органдары менен сүйлөшүп, мына театр ооба биздики, бирок жалпы ушул аймактын руханиятын көтөрөт. Ушул жака кызмат кылат. Ошон үчүн силер турак жай маселесин чечип бергиле, биз мыкты деген эмелерди, адистерди алып келип силердин алдыңарга коюп берели деп ошол эле мисалы Улам мырза Карпаев КМШ өлкөлөрүндө мыкты режиссер аталып жүргөн Улам мырза Карпаевди көркөм жетекчи кылып алып барып, Шепкинди бүткөн таптаяр адистерди алып барып бердик. Ош шаардык мэриясы анын турак жай маселесин чечип берди. Ошол эле сыяктуу биз дагы ошол жергиликтүү бийлик органдары менен сүйлөшүү жүргүзүп, мисалы быйыл эле жакында Нарын театрына биз көркөм жетекчи катарында ошол ГИТС университетин бүтүп келген, эң жогорку театр институтун бүтүп келген режиссерду атайын барып сүйлөшүү жүргүзүп дайындадык. Жергиликтүү бийлик органдары дагы өзүнүн турак жай маселесин чечип берүүнү убадалады. Ушул сыяктуу жолдор менен, себеби дегенде бул маданият министрлигине же маданиятка эле керек эмес, бул жалпы ошол аймактагы эл үчүн керек. Ошон үчүн жапа тырмак
мамлекеттик органдар дагы бири-бирибиз менен алакалашып иш алып баратабыз. Жакшы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Урматтуу меймандар, сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Убакыт бөлүп студиябызга келгендигиңиздер үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Ала Тоолаевдин бул чыгарылышында маданият тармагындагы кызматкерлердин жогорулаган айлык акылары тууралуу маалымат бердик. Суроолорубузга Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин каржы башкармалыгынын башчысы Азиз Кадырбаев жана искусство башкармалыгынын башчысы Акжол Дооронбек уулу жооп берди. Сиздер менен бүгүнкү күндү эсебинен коштошом. Саламатта туруңуздар.